Ысырапкорчулукту азайтуу учурдагы эң актуалдуу маселелердин бири. Бул боюнча президенттин жарлыгы чыкканда жерлерде жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, дин ишмерлери менен укук коргоо органдары биргелешип иш алып барып, аз да болсо натыйжасын бергендей болгон. Бирок ысырапкорчулукту таптакыр токтотуп коюу азырынча мүмкүн болбой жатат. Көпчүлүктүн пикири боюнча, муну акырындап токтотпосо мажбурлоо жолу менен ишке аша турган маселе эмес. Ушул маселелер боюнча биз такай эле активдүү катышып күрөшүп келатабыз. Мисалы үчүн мына жанагы өлгөндө бир закусканын баарын жасап, той сыяктуу кылып койгондун баарын Кудай буйрса мына азыр жоготтук биз. Ошону менен башынан баштап ушу Бөкөнбаев Алинин ардагерлер кеңеши инициатива көтөрүп чыкты эле, баарыбыз колдогонбуз. Мынакей акырындан жаман нерселер акырындан өздөрүнөн өздөрү эле жоголот экен. Тыйы салбай эле. Өтө катуу тыйы салсаң, орустар айткандай запретный плод слаще дегендей, ошо жака элдер көбүрөөк кызыгып калат деп ойлойм да. Мына өзүнөн өзү эле жоголуп атат. Мына жанагы баштык берүү салганды да азыр көрүшүп атабыз. Ушунуңар токтоткулачы. Эми баягы кийим илгенди токтоттук эле, ушу баштык көтөргөнүңөр өзгөчө бир башкача көрүнүш болуп атат деп. Мына ушундай иштер жүрүп атат. Ар бир мындай жаман нерселер менен күрөшүп атабыз баарыбыз тең эле. Мындан 20-30 жылдар мурункуга салыштырмалуу маркумду акыркы сапарга узатуу жөрөлгөсү бир топ өзгөрдү. Муну жергиликтүү эл да, дин өкүлдөрү да моюнга алып, учурдагы абал көңүл жубатарлык экендигин белгилешти. Бирок ошого ыраазы болуп токтоп калчу учур эмес. Өзгөчө карапайым калктын кендирин кесип жаткан куру намыс, атаандашуу, анын кесепетинен карызга батып, турмушта кыйын кырдаалга кептелип калган жарандардын баштан кечирген кейиштүү тагдырлары көпчүлүккө сабак болууга тийиш. Бирөөнүн 85 денеси өлсө кой сойгула деди, 2 кой союптур дагана бир баласы Бишкектен жылкы союп алып, машинесине жүктөп келиптир. Эми көмүскө деле жасай берет экен. Себеби ал киши карыды, 85 жаш оңой жаш эмес, көп балалары бар экен. Анан энебиз ушунча эмгектенди. 20 жаштан бери эмгектенип ушинтип элге кызмат кылып, анан балдарды багып чоңойтуп ушунча даражага жеткенде биз кантип ушундай узатабыз деп, эми элди көндүрсө болот. Бул нерсени акырындан көндүрсө аябай эле жакшы болот. Мен ошого кошулам, жанагы ортодо бир акчаны жакшы так комиссия түзүп коюп, ошол акчаны башка максаттарга жумшаса, жетим жесирлерге, айылды көрктөндүрүүбү, эмне ошону атайын, бул эң жакшы нерсе. Ысырапкорчулук маселесин талкуулаган жыйынга Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын өкүлдөрү, аалымдар кеңешинин мүчөлөрү катышып, жергиликтүү элдин бир катар суроолоруна жооп беришти. Айыл тургундары хиджаб кийүү, сакал коюу сыяктуу маселелер боюнча да аалымдардын пикирлерин угушту. Хиджаб деген сөз. Бул кыргыз тилине которгондо тосмо деген эле сөз. Тосмо жабуу деген эле сөз. Хиджаб деген аябай эле бир өзгөчө бир чектелүү кийим эмес. Эгерде мисалы өзүбүздүн ошо кыргыз улуттук кийимдерин кийип, элечегин кийсе, бул да хиджаб. Себеби аял кишинин максаты эмне? Уяттуу жерлерин жабыш. Ислам тескерисинче аял кишинин намысын, аял кишинин тазалыгын абдан ыйык тутуп, бийик тутуп, ошону сактагандыгы үчүн ошол өкүмдү жазган. Тоң районунда ашыкча чыгым, ысырапкорчулук менен күрөшүү президенттин жарлыгы чыкканга чейин 4-5 жыл мурун эле башталган. Жалпысынан алып караганда бул демилгени эл колдоого алууда. Бирок көпчүлүк болгон соң кайчы пикирлерин айткандар да жок эмес. Мындай терс көрүнүштөр убакыттын өтүшү менен өзүнөн өзү эле жок болот деген пикирди кармангандар да бар. Алмаз Үкүев, Данияр Акунов, Сергей Мищенко, Ысык Көл жаңылыктары.